Assalamu alaikum hoş kavardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулпуев айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атадан Бекзаттан бир 2 ат сатууга чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай аттар чыгат маалыматына чогуу көп болобуз. Бизден алыстабаңыздар, Бекзат маалыматты берет. Лайк басып бөлүшүп койууну унутпаңыздар туугандар. Биринчи номерде ушул бурул ат чыгып атат. Эми бурул аттын маалыматына чогуу көп болобуз. Атты өзүңүздөр көрүп тургандай эле аттын өтө бир гиганты, чоң жоон жолпусунан баштадык. Бекзатка эми суроолорду беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам, Аслага. Саламат, ден соол жакшы Бекзат. Аттын зорлору келип калган окшойт буйруса. 2 ат чыгат экен да бул чыгарылышта буйруса. Оны өспүрүм ака, 2 жашар, оны үйрөтүп атабыз ака. Бул чыкпайбы? Чыкпайт ака. Кандар болсо чала берет ака. Бул өспүрүм. Ушул бурул ат чыгат. Бурул ат самурай деген ат. Самурай деген. Өтө баягындай гигант атко Өмүш палван минип көрсөтүп берет экен да. Ушу акам өзү Россиядан келген. Камал Атанын палваны. Ооба. Эми бул аттын жаш канчада болду Бекзат? 5 жаш, Аслага. 5 жаш. 5 жаш. Бой боюнча 1.72-73 чыгат. 72-73 чыгат. Мына ака, менин боюма салыштырып көрө берсин. Аттын жашы 5 жашар ака. Россиядан келгенге 2 ай болду. От жаныбар. Мына өмүш акам өзү үйрөтүп атат ака, келгенден. Тарбиялап атабы? Сандыктагы аттар мага карап. Өзү жеңил экен, Ака, бу атты минген арманда деген ат ушул болот. Самурай деп койдуң. Самурай деп койдук. Өмшөкө газыктар таза. Өтө жеңил ат экен, мындай өзү чоң болгону менен, гигант болгону менен. Өтө жеңил да мындай аттар. Так, ушундай өмүш мындай токтотчу, мындай үстүлөрү кандай экен өмүш? Үстү Төрү да төшек сортак кем болду. Чоң жыйындын аты ака. Чоң жыйындын аты. Улары мындай уверенный болсо бул 34 миң долларлык аттан мындай айтканда. Бизге ham туяктары таза. Ооба. Колго жоош эле, тээп иштебейт. Жоош ака. Бирок мингенин аты зыртылдап турат ака. Нарака бурсаң мындай чаткаларын аркаларын турсайлы. Өтө буроолор да жеңил экен, Оз элпе экен, Ооба, өтө. Мындай капканда кетип, азыр ошондо улак көрө элекпи бул? Жок, ака. Салын элек. Жок. Мына ат көрдүңүз, үйдөн энергия кеткен да терлеп кетти ака. Атты барам. Жаңы миң экен да ошондо. Мына айтканда ака. Жебичине жооп бересиң. Жебичине сыртында турат ака. Самурай деп койдун дедиң. Ооба. Мына туяктары Аслага таза мына. Кудок болот ака. Аттын мына дефект жок ака. Мына ат сыртында турат кор Аслага. Териде турат буйруса. Зарделарын караң ака, ордунда кайнайт. Ушундай секен бастырсаң мына көрүүчүлөргө. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жебичине ден соолугуна жооп бересиң. 70тен өйдө дедиң боюну. 72-72 өсөлөр. Азыр эми тарбиясы келип калып тураттын, Будан бияка алып, суутуп, чабыш керек экен. Салыш керек экен да жакшы мындай палвандар жыйындарга. Бул азыр эми жарылбаган дарбыз ака. Маңгараң атты ака. Бүчөсөз, бул күнчөз ака. Бир канча пулды өз ака, бирөөнү үйгө барсаң ака. Онда эми Бекзат баасын айтчы. Баасын канча коесуң? Жакын кылып коем ака. Сата турган кылып. Сата турган? Сата турган кылып. 7 миң доллар ака. 7 миң доллар. Сата турган кылып сени коёйлу ака. Кеми сүйлөшүүлөр болот буйруса? Сүйлөшөбүз ака, доставкалар бар ака. Обязательно. Мынакей. Атты келип минип көрсүн. Палвандардын. Самурайдын. Текшерип көрүп ала берет дегин, 7 миң доллар деп баасы айтылды туугандар. Самурайдын. Самурайга кызыккандар экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар туугандар. Аттын чоңуну, күчтүүсүнү издегендер 996 224 менен 73 69 69 номери менен байланышып бересиздер. Саламатта калыңыздар.